我先喝水，喝香了，我再给你钱。哎，包子，你要多少？我这头子，我给你钱。这头子，不，需要钱吗？喝着，需要钱。来，给你钱，给你钱。我有现金。我也有。给你钱，钱，要吧？我钱你了。那你要什么？哇！ Кытай басылмаларында этникалык кыргыз туристтерге жардам берген видео тарады. Кытайдагы орус тилдүү JGTN орусча телеканалы Кытайдын коммунисттик партиясынын үгүт элементтери камтылган кыска видеону жарыялады. Кытайдын Цзиньцзян уйгур автономдуу районунда этникалык кыргыз туристтердин унасын ылайдан чыгарууга жардам берди. Бул тууралуу видео Кытай басылмаларына жарыяланды. Видеодо чабан башына ак калпак кийип жүргөнүн көрүүгө болот. Ошондой эле туристтер көрсөткөн жардам үчүн ага акы берүүгө аракет кылган учурда ал акы алуудан баш тарткан. Кытайлык басылмалар чабан Кытай коммунисттик партиясынын мүчөсү экендигин жана ал өз милдетин аткарганын баса белгилешкен. Чабандын кийимине, сүйлөгөн сөзүнө караганда улуту боюнча кыргыз. Бул видео Кытайдын ар кандай массалык маалымат каражаттарында да активдүү тараган. Эгерде чачыңыз төгүлүп же сакалыңыз чыкпай жаткан болсо, ички органдарда оорулар болсо, жүзүңүздө угрилер же денеде ак дактар, псориаз жаралар болсо, бир айда 7-10 кг семирүүнү кааласаңыз же 7-10 кгга арыктоону кааласаңыз, Америкадан келтирилген протеин же гейнерлер менен машыгып булчуңдарды чыгарууну жана семирүүнү кааласаңыз, аялдар жана эркектерде кездешкен жыныстык ооруларга дары издеп жүргөн болсоңуз, биз менен экрандагы номер аркылуу байланышыңыз. Москва, Питер жана Ош шаарларына 2 саат ичинде акысыз жеткиребиз. Жана башка шаарларга 1 же 2 күн ичинде жеткирип беребиз. Шунун бардыгы сиздин көзөмөлүңүздө болчу. Качан гана өзүм кийлигишмейин 3 күнгө түшкөн жок көмүр. Туурабы? Тура. Кыргызстан Камбарата биргесин өзүнүн эсебинен курууну караштырууда. Энергетика министри Доскул Бекмурзаев Кыргызстан Камбарата биргесин ички ресурстардын эсебинен куруу мүмкүнчүлүктөрү каралып жатканын билдирди. Бул тууралуу министр Азаттыкка маегинде билдирди. Анын айтымында өлкөдөгү ири объектини куруу боюнча инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бекмурзаев бул долбоорду Кыргызстан өз каражатына ишке ашырса жакшы болорун, мындай мүмкүнчүлүктөр каралып жатканын кошумчалады. Камбарата биргесин өз каражатыбызга салсак жакшы болмок. Биздин бетке кармай турган бир долбоорубуз жок. Оптимизация, азыркы реформалардын негизинде каражаттар үнөмдөлүп, анын баарын жаңы кубаттуулук үчүн жумшалышы керек, деди Бекмурзаев. Министр Камбарата биргесинин алгачкы агрегатын 3 жыл аралыгында ишке киргизүүгө болорун кошумчалады. Камбарата биргесин куруу өткөн кылымдын 80-жылдарында эле пландалган. Ал Нарын дарыясынын жогорку жагында, Жалал Абад облусунун аймагында курулушу керек. 2010-жылдан тартып кыргыз бийлиги долбоорду ишке ашырууну ойлоп, Орусия менен жогорку Нарын Гестер каскады жана Камбарата 1 боюнча келишимге кол коюлган. Бирок бул долбоор ишке ашырылбаган үчүн кыргыз тарап келишимдерди бир тараптуу токтоткон. Адистер Камбарата 1 курулуп калса, Кыргызстандагы гестердин эң ириси болорун белгилешет. Кубаттуулугу 1860 вольт, жыл сайын 5 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрө алат. Пандемиялык оор шартка чек аралардын толук ачыла электигине карабай, алыскы жана жакынкы мамлекеттер менен болгон байланыш чыңалууда. Тажы вирусу тамырын жайып турганына карабай, президент Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында 2021 жылы Кыргызстандын бюджети профицит менен аткарылды. Муну менен катар 43 миллиард сомдон ашык каражат өлкөбүзгө инвестиция катары келди. Комтөр кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн иштей баштады. Садыр Жапаровдун жетекчилиги алдында 1 жыл ичинде кандай иштер аткарылды? Орунтуу учурлары кабарчыбыздын материалында. 2020 жылдын 5-октябрынан тарта өлкөдө бир катар саясий өзгөрүүлөр орун алды. Бийлик алмашып, өлкөдөгү кырдаалды турукташтыруу, бардык иш-аракеттерди мыйзам менен чечип, мамлекетти укуктук талаага кайтарууга кадам жасалды. Укуктук талаада көпчүлүк депутаттар Кыргыз Республикасынын премьер-министрлик кызматына Садыр Жапаровду сунушташты. Ошентип өкмөт башчынын ыйгарым укуктарын аткаруу милдети ага жүктөлдү.
2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоо жана референдум өттү. Референдумда Кыргызстан эли башкаруунун президенттик формасын тандап алды. Кыргыз Республикасынын президентинин төш белгиси. Жыйырма 9 октябрда президент тарабынан экономикалык амнистия жарыяланды. Андан кийин мамлекеттин эсебинен байыгандар менен катуу күрөш башталды. Экономикалык активдүүлүктү калыбына келтирүү, бюджетти толтуруу биринчи милдет болду. Өткөн жылдын октябры жылдын аягы болуп калгандыктан 2020 жылы тезинен бюджетти толтуруу, социалдык милдеттерди аткаруу керек болду. Ошондуктан 29 октябрда эч коркпостон экономикалык амнистия жарыяланды. Андан кийин мамлекеттин эсебинен байыгандар менен катуу күрөш жүрдү. 2020 жылдын октябрынан бүгүнкү күнгө чейин ачылган коррупциялык схемалар боюнча мамлекеттин кирешесине 8 миллиард сомго жакын каражат жана мүлк түрүндө кайтарылды. Жогорку кызматтагы аткаминерлер, сот жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү камакка алынды, жоопкерчиликке тартылды. Коррупцияга каршы күрөш улантылат жана абдан күчөтүлөт. Коррупция бул чоң социалдык коркунуч. Мамлекеттин укуру узун, эгер карапайым калктын бир тыйындан чогулган казынасынан 7-10 эселеп кайтарат. Тышкы инвестиция жаатында Россия, Казакстан, Өзбекстан, Түркия, Түркменистанга иш сапарлардын алкагында бизнес өкүлдөрүнүн катышуусу менен эки тараптуу экономикалык форумдар болуп өттү. Чет өлкөлүк тике инвестициялардын агымы 35%га кыскаргандыгына карабастан 2021 жылдын 9 айында бизде тышкы инвестиция 26,4%га көбөйүп, 503 миллион долларды түздү. Сом менен алганда 43 миллиард сом тышкы инвестиция келди. Инвестициялык өнүктүрүү фонддору түзүлдү жана түзүлүп жатат дагы. Венгер Кыргыз өнүктүрүү фонду уставдык капиталы 16 миллион доллар менен түзүлдү, аны 50 миллион долларга чейин жеткиребиз деп макулдашылды. Өзбек Кыргыз өнүктүрүү фондунун уставдык капиталы 50 миллион доллар менен түзүлүп, буюрса муну дагы 200 миллионго чейин чыгарабыз деп сүйлөшүлдү, кол алышылды. Кыргыз Түркмөн өнүктүрүү фондунун уставдык капиталы 100 миллион доллар менен түзүү маселеси иштелип чыгып атат, бүгүн сүйлөшүүлөр жүрүп атат, буюрса келерки жылы бул дагы ачылып калат. Түрк мамлекеттер уюмунун инвестициялык фондун түзүү жөнүндө маселе иштелип чыгууда, уставдык капиталы мунун 443 миллион доллар болот деп сүйлөшүп жатабыз. Кыргыз Азербайжан жана Кыргыз Түрк өнүктүрүү фонддорун түзүү боюнча маселелер дагы иштелип чыгууда. Азербайжан менен дагы ушундай маселелер жүрүп атат. Келерки жылы Кудай буйрса бул дагы түзүлүп калат. Бирок бул да чек эмес. Көмүскө экономикадагылардын бардыгы ачыкка чыгарылат. Ишкерлерге берилип жаткан жогорудагы жеңилдиктер алардын көмүскө экономикадан чыгуусуна түрткү болот деп ишенебиз. Мына ушундай ишкердик жана инвестициялык чөйрөнү колдоонун жыйынтыгында экономикалык активдүүлүк калыбына келе баштады. Учурда иштеп жаткан министрлер кабинетин дайындап жатканда консолидацияланган бюджетти 280 миллиард сомго жеткирүү боюнча элге убада кылынган. Президенттин айтымында бул тапшырма аткарылды. 2021 жылы 306 миллиард сом менен жыйынтыктайбыз. Же 26 миллиард сомго көп болушу күтүлүп жатканын айтып коюшубуз керек. 2022 жылы консолидацияланган бюджеттин көрсөткүчтөрүн 400 миллиард сомго чейин жеткизүүгө толук фундамент түзүлдү деп ойлойбуз. Жарандарга социалдык колдоо көрсөтүү максатында жөлөк пул алган муктаж үй бүлөлөр үчүн электр энергиясынын тарифи 77 тыйындан 50 тыйынга түшүрүлдү. Аз камсыз болгон жарандарга социалдык колдоо көрсөтүү максатында 2021 жылдын 1 январынан тартып 16 жашка чейинки балдары бар
үй бүлөгө көмөк мамлекеттик жөлөк пул алган муктаж үй бүлөлөр үчүн электр энергиясынын тарифин 77 тыйындан 50 тыйынга түшүрдүк. Калган айырмасын өкмөт биз төлөп беребиз деп жатабыз. Бул демилге 112 000 үй бүлөнү камтыйт. Бул абдан чоң колдоо. Өткөн жылдагы Баткен окуяларынан кийин мамлекеттин коргоо жөндөмдүүлүгүн күчтөндүрүү зарылчылыгы пайда болду. Биринчи ирет өзүбүздүн каражатыбызга ок өтпөс машиналар, вертолет, пилотсуз учактарды жана башка аскер техникалары сатылып алынды. Ар бир мамлекеттин стабилдүүлүгү, коопсуздугу чек арадан башталат. Мына сиздерден башталат. Былтыр эч нерсеңер жоктугуна карабай, бирок ушундай кагылышуу болгондо şu жалгыз ушу бир колуңарда автомат менен болсо дагы бул сиздердин духуңардын күчтүүлүгүнөн биз мамлекетибизди толук баягындай бүтүндүгүн сактап калдык да. Чүй жана Ош облустарындагы айыл чарба жерлерине 10 000ден ашык үй курулуп, көп жылдардан бери жерлерди трансформациялоо маселеси чечилбей жаткан. Бул иштер президенттин тапшырмасы менен чечилип, 10 000 деген адамдардын көйгөйү жолго коюлду. Чүй жана Ош областарындагы айыл чарба жерлерге 10 000ден ашык үй курулуп, көп жылдардан бери жерлерди трансформациялоо маселеси чечилбей жаткан. Саясий эрк көрсөтүлүп, тиешелүү мыйзамдар кабыл алынып, үй жайсыз калуу алдында турган 10 000 деген жарандарыбыздын маселеси чечилүүдө. Бишкек шаарынын Тецеки аймагына өзүм бардым. Бир эмес, ишти контролдо алыш үчүн 2 жолу бардым. Ошол аймактарда жашаган үй документтерин чечүү үчүн 47,7 гектар жер тилкесин трансформациялап бердик. Кумтер алтын кени бир уч инвесторлордун эмес, жалпы кыргыз элинин пайдасына иштей баштады. Биз бир гана позицияны туруктуу кармайбыз. Күрөштүн акыр аягына чейин барабыз. Эгер тынчтык сүйлөшүү жолу менен чечише албасак, Центерага экологиялык жана коррупциялык дооматтарды коебуз, жыйынтык чыгарабыз. Центера менен күрөшүүдө биз эл аралык ири долбоорлорду сунуштадык. Глазгодо климатты жакшыртуу, мөңгүлөрдү сактоо боюнча дүйнөлүк лидерлердин саммитинде жасаган билдирүүм Кумтөр кени мындан ары Кыргызстанга кызмат кылат дегенди билдирет. Баткенге биринчи жолу стратегиялык чек катары мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулуп, облуска өзгөчө статус берилди. Мен быйылкы жылдагы иштердин ичинен адам өмүрү менен коштолгон Баткен окуялары боюнча пикиримди дагы айтып кетсем. Чектеш өлкөлөр менен мамлекеттик чек аранын юридикалык тариздөөнүн аяктабагандыгы, айрым участкалар боюнча сүйлөшүү процессиндеги татаалдыктар, Кыргызстанга стратегиялык транспорттук инфраструктуранын коңшу өлкөлөрдүн аймактары аркылуу өтүшү республиканын аймактык бүтүндүгүнө тикелей коркунуч болууда. Быйыл биз Кыргыз-Тажик чек арасында болгон окуялардын кесепетинен жабыркаган Баткен облусун 3 айдын ичинде калыбына келтирдик. Баткенге биринчи жолу стратегиялык чек катары мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулду. Облуска өзгөчө статус берилди. Өнүктүрүү программасы кабыл алынды. 500 миллион сомду жыл сайын бөлүп туруу чечимин кабыл алдык. Баткен боюнча көп иштерди аткардык. Мамлекет башчы 2022 жылы Кыргызстанда ири долбоорлор ишке ашарын, андыктан бардык аткаруу бийлигинин өкүлдөрү камчы салдырбай иштөөгө милдеттүү экендигин эскертүүдө. Алтынбек Бекторов, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары.